Başka mamlekettebiz. Başka mamlekette kelgende söz turda kıla turgan 3 işim. Birinciden aeroporttan түшкөндөн кийин aeroporttu daarаткананы söz barıp ziyaret kılamın. Тазалыгын tekşeremin. Тазабы, таза эмеспи? Ошого карап мамлекетке көп бири-бирине салыштырып баа берип койсоң болот да, ажатканасын карап туруп эле. Бул биринчи кыла турган ишим. Ал эми экинчиден ошол башка мамлекетте аэропорттон чыгышы менен дароо муктаж адамды табып, муктаж бирөөгө садака бериш менин милдетим. Эмне үчүн? Документ жоголуп кетет, көчөдө калып кетиш, дагы башка кырсык бале бардыгынан алыс болуш үчүн дагы барып эле биринчи садака кылыш керек да, мекендештерим. Садака кылсаңыз өтө жакшы болот. Бул экинчи маселе. Садака бардык баледен сактайт. Ошондуктан мен биринчи барып эле бирдекем жоголордо, жогоргондон кийин баш көзүмө садака дебей, биринчи эле барып садака кылам. Ал эми үчүнчүдөн Кыргызстаныбыз тууралуу, бирметтүү Кыргызстаныбыз тууралуу 5 адамга маалымат жеткизем. Кыргызстан тууралуу 5 адамга ошо башка адамдарга айтам. Кээ бирөөлөрү тааныштарым көбүнчө келип дагы турушат, Кыргызстанды көрүп, тоолоруна алып чыгып өзгөчө мамлекеттешет экенсиң деп. Чындыгында бизде баягы дүйнөлүк деңгээлдеги рекламабыз жетишсиз да. Дүйнө деңгээлинде реклама кылган агентстволорго аларга берип, биз чындап мындай тоолорубуз бар, мындай көлдөрүбүз бар десек, чындыгында күчтүү туризм агып келе турган мамлекетте жашайбыз. Ошондуктан экен сиздер дагы бул нерсеге маани бериңиздер, барганда садака кылыңыздар, тазалыгына маани бериңиздер, керек болсо тазалап коюңуздар. Кыргызстан тууралуу 5, 10, 15 керек болсо 100 адамга маалымат бериңиздер.